Ички иштери министрлиги Ташиев сурак берип жаткан видео кантип соц тармакта тараганын белгисиз. Камчыбек Ташиевдин күйөө баласы Азамат Камаев кармалды. Жигит унаанын терезесинен сыртка курал кезеген. Бишкекте эркек киши маршруткада кызды юбкасынын алдынан жашыруун сүрөткө тартууга аракет кылды. Чычканда момпосу жүктөгөн фура оодарылып калган. Жол сакчыларынын айтымында Бишкек-Ош жолунда 34 жаштагы айдоочу рулга ээ боло албай калган. Жүк ташуучу унаада 20 тонна кондитердик продукция болгон. Ички иштери министрлиги Ташиев сурак берип жаткан видео кантип соц тармакта тараганын белгисиз. Министрликтин маалымат катчысы Султан Макелов тергөөнүн кызыкчылыгы жана күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында соттук ишти жабык өткөрүү чечими кабыл алынганын билдирди. Бирок айыпталуучулар сотто ачык кароону өтүнүп, сот аны канааттандырганын эске салды. Ошонун тартып сот процесси ачык өтүп, иш боюнча маалыматтар коомчулукка жеткиликтүү болгон. Бул айыпталуучулардын өздөрү процесстин максималдуу ачык болушун талап кылгандыктан ишке ашкан. Ал эми тергөө учурунда тартылган видеолордун соц тармактарга тарашы боюнча биз муну атайын уюштурулган акция же саясий максатты көздөгөн аракет катары баалабайбыз. Бул маселеге саясий өңүт бербөө керек деп эсептейбиз. Тергөө маалында видео материалдар тергөөчүнүн чечими менен тартылышы мүмкүн деген Макелов. Ошондой эле ал материалдар ачык булактарга кандай жол менен чыгып кеткени жана аларды ким таратканын билбей турганын кошумчалаган. Буга чейин 75-чилердин каты боюнча сурак берип жаткандардын кадрлары анын ичинде Камчыбек Ташиевдин видеосу дагы соц тармакка тараган. Улак Спутник Кежим. Камчыбек Ташиевдин күйөө баласы Азамат Камаев кармалды. Ташиевдин күйөө баласы алдамчылыкка чектелип кармалды. Камчыбек Ташиевдин тууганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы кызматкери Азамат Камаев кармалды. Ага кызматтык абалын пайдалануу менен алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Аны кармоо Жалал Абад гарнизонунун аскердик прокуратурасынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлдү. Учурда иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Бир катар маалымат каражаттарынын билдирүүлөрүнө караганда Камаев Камчыбек Ташиевдин күйөө баласы. Бишкекте эркек киши маршруткада кызды юбкасынын алдынан жашыруун сүрөткө тартууга аракет кылды. Маршруткада кызды жашыруун видеого тартмакчы болгон. Интернетте Бишкектеги маршруткалардын биринде болгон окуянын видеосу тарап жатат. Анда бир жигит жанында турган кыздын көйнөгүнүн астына телефонун камерасынын багыттап жатканын көрүүгө болот. Муну байкап калган башка жүргүнчү анын телефонун текшерүүнү талап кылган. Бирок жигит отургандарга коршулдап, унаадан шашып ушуп түшүп кеткен. Көйнөгүн астынан тартып атат экен. Андай эмес. Ой. Камеру убери. Не, насчет чего? В смысле? Ты ее снимаешь? Гонишь, что ли? Насчет... Жанта мери камера кирип келатасың. Мен көрөтөм. Да. Гонишь, что ли? Гонишь? Галерею Гонишь, что ли? открой. Насчет чего? Вот я музыку слушаю. Вот, открой, галерею открой, покажи. Что тебе еще показать? Ну, что Вот, себе? покажи, что ты снимал. Покажи, что ты снимал. Ты ничего ты не рассказываешь, блядь.
галерею Что тебе еще показать? Ойнауын астан тоқтатам екен. Андай емес. Көрсет, мына ошондой үчүн качып кетип атасың. Көрсөтүп кой, давай. Кантип жүрдөгөн эжекелер. Мен ал жақтан Давай, тартасың. Бишкекте жигит унаанын терезесинен сыртка курал кезеген видео соц тармакка тарады. Ленин райондук милиция аталган факты боюнча текшерүү иштери башталганын билдирди. Кошумча маалымат берилет. Кыздын бетине түкүрүп жиберген чет элдик кылмышка шектүү катары аныкталып, иш козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 2026 жылдын 15 июнунда болжол менен саат 19:13 чамасында кыз сейилдеп жүргөндө чет өлкөлүк Л.Ю. анын жанына келип бетке чаап түкүрүп жибергени такталган деп милициядан билдиришти. Кыздын арызын Ысык көл райондук милициясы каттап, тергөөгө чейинки текшерүү иштерин баштаган. Жараныман 14 жыл бұрын Сафет Буланга турмушка чыккам. 3 балам бар. Мен гражданство алайын десем, тил боюнча сертификат тест өтүү керек экен. Күйөөм азырда турмада, мени кароочум да жок. 3 баламга пособие да алмайм. Болду да сураңыз. Паспортум чечип бериңер. Сураныч. Болду сураңыз. Сон. Каякта сон? Бериңиз. Жооп бериңиз. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Өзүңүзгө маалым, жана Кыргызстан жарандыгы боюнча мыйзамда кыргыз тили же расмий орус тилин билүүсү шарт чет өлкөлүк жарандар Кыргызстан жарандыгын алыш үчүн. А бул эжекеде кыргыз тесттен өткөн сертификаты жок, же болбосо өзүнүн мектептен же диплому болгондо орус тилин билет деген. Алда жок болуп атат да. Мен эжеке менен сүйлөштүм эле, хотя 3 айлык болсо да орус тил курсун бүтүңүз, аттестациялык комиссиянын жыйынтыгы чыксын. Хотя 3кө билсеңиз да орус тилин. Биз жөнөтө эле документиңизди деп күтүп атабыз. Мындай да, тиги урматтуу жыйын катчылары. Мына бияктан болсо ар бир жерден мыйзам жобосу бекитилген, андай өзлөрүнүн нормативдик право актылары бар да. Ошого ылайык иш алып баралык да. Анан өзүбүз эле жактан болсо талаптарга жооп бербейбиз, анан тигилер беттирмалык кылып эле келип эле тиги ар бирөөнү мамлекеттик кызматкерлерди күнөөрөгөн болбойт. Азыр болсо мына сиз болсо жанагындай курстар болсо мына сизге жобосун баардыгын түшүндүрүп бериптир. Ошонун баардыгын аткарылган, сизге сонун кызматкерлер жардам берет. Экинчи микрофон. Эми азыр сизге айтпаймынбы, аяктан болсо алардын жараны жок болсо ким сизге аяктан каржылап бере алат? Бүт баардыгын каржылап берсең мыйзамсыз болуп калат да. Ошол себептен тез арак жанагындай тиги курсуңузду баардыгын бүтүрүңүздөр дагы. Ошол боюнча мына сонун кызматкерлер берет да. Ким соцразвитие барбы жакта? Соцразвитие. Соцпомощь. Эмне келген жокпу? Микрофонду болу немени көзтөгү каратпасаңар, караганда эле сразу тартып атпайбы? Анан ким урматтуу эжеке? Сиз болсо тиги Өзбекстандын жараны болгондон кийин бияктан эч ким сизге каржылап бере албайт да, мыйзам жол бербейт. Түшүндүм. Анан балдарым Кыргызстан жараны. Азыр болсо мен соцразвитияга айтам, ошол жактан кана ким сиз туруңузчу, бияктан алып айтып калачы тияктан немеден. Ким? Жок, мына сиз азыр көзөмөлгө алыңыз да, кандай кылып тияктан пособиясын бете ушунун баардыгын карап берилет тияктан. Жанагындай тиги. Мен уктум да отпойм сизди. Уктум да отпойм, кечке ушундай айтышып отура бересиз бияктан. Кичине бири-бирибиздин жерибизди сактайлыкчы. Азыр мына тиги сизге соц зам чат да ошол жактан түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Исламиятына лагердин экинчи этабына кабыл алуу башталды туугандар. Биринчи этап бүтүп атат. Экинчи этап 23 июнь күнү башталат. Ага чейин келип катталыңыздар. Атап өткөндөй эле 3 китептен окуйт атайын. Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы даярдаган программа менен балдар оюн зоок менен ойноп үйрөнөт жана мындай тоого чыгып, эс алуулар, кызыктыруучу оюн зооктор менен жана тамак ашы 4 мал тамагы жана ар дайым көзөмөлдө отурган, күндүзү дагы түнү дагы чогуу жүрө турган мугалимдер бар. Лагерге чакырабыз. Келип тезден жазылыңыздар. Орундар чынында чектелет.